Ооба, бүгүнкү позитив программасынын бүгүнкү студиясынын коногу менен тааныштыруу өтөлү. Ырчы продюсер Лютфилла Бусурманкул уулу бизде конокто. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Студиябызга кош келиңиз. Амандашып алалы келиңиз сизге. Кутман таңыңыздар менен, ардактуу телекөрүүчүлөр, Ынтымак телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздер менен дал ушундай таң рыскысында кадырлуу жакшы күндөрүндө жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Маанайыңыз кандай? Жакшы кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз жакшы. Позитив программасын отурган соң маанайыңызды сурап коелу. Маанайым жакшы. Кудайга шүгүр, баягы таңды кандай тоссоң ошол таң, ошол күнүн ошондой өтөт дейт го. Анын сыңарындай эрте менен эрте туруп, машинанын күлчүн жоготуп алып, издеп таба албайт. Анан мен өзү ушундай сиздерге окшоп таңкы көрсөтүүнүн режиссеру болуп жүргөнүм үчүн эфирди аябай сыйлайм. Ошон үчүн эрте келгенге аракет жасап, кеч калып жатып келгендеги убактыбыз болуп калды, бирок өз убагында келген. Биздин көрүштөргө эскертип кетейин. Негизи Лютфилла агабыз ушу кээ бир чыгармачыл инсандарга үлгү боло тургандай экен. Өзү айткандай эфирди сыйлайм деп, биз менен эле кошо эфирге келди. Буюрса, аныңызга рахмат ага. Чыгармачылыкта баштайлы, чыгармачылыкта эмне жагылак? Чыгармачылыкта өзүңүз айткандагыдай мен эфирди абдан сыйлайм. Мен балдарым дагы ушундай. Кудайберди, Мурадил, Темир Дамирбеков, Кудайберди Айтбосунов, Мурадил Данияров. Бул балдар менин кол алдымдагы тарбия алып аткан шакирттерим. Буларды дагы ушинтип көндүрүп койгом. Мисалы үчүн эртең эфирдей турган маалда Мурадил уктабай коюшу да мүмкүн да. Себеби көп уктайт да. Ошон үчүн эрте менен келиш үчүн ар дайыма саатты будильникке коюп уктап, ошондо эртерээк туруп, мисалы үчүн көрсөтүү боло турган, эфир боло турган эмеге, мисалы үчүн договорубуз да бар, жарым саат мурун барып туруп. Бул биздин эмебиз, салтыбызга айланган. Чыгармачылыкта жаңылык, мен ушул буга чейин балдарга көңүл бөлүп келген болсом, өзүмдүн чыгармачылыгымды дагы кошо алып кетип аткан учурум. Андан сырткары сиздерге окшош дагы бир телеканалда продюсерлик кылам. Ал бөлүмдө дагы жакын күндөр чоң долбоорлордун үстүндө иштеп аткан учурубуз. Анан эми ушул быйылкы сезонго жапжаңырларды жаздырып, анан чоң мамлекеттик деңгээлде Алтын Аваз деген фестивалды уюштурдук. Аны биздин Маданият министрлиги дагы колдоп берди. Кудайым буйрса, ар бир райондон, ар бир айылдан барып чыга албай жүргөн таланттарды 13 жаштан 35 жашка чейинки таланттарды топтоп келебиз. Сизге кыйындык жаратпайбы? Мисалы, сиз продюсерлик кылсаңыз, бул жактан телеканалда режиссер болуп калсаңыз, бул жактан өзүңүз чыгармачылык менен алектениңиз. Бул жакта бири эле Лютфилла жетишпес керек экен. Албетте, баягы жалгыздараак бак болбойт дейт го. Менин командамда мага окшогон уйкуну жакшы көрбөгөн балдар көп. Ошолор менен биргеликте иштейбиз бул жумуштарды. Анын үстүндө бизде Чоңалайда деген ушундай таза абада, таза сууда чоңойгон үчүнбү айтор өтө көп уктаганды жактыра бербейм. Анан командадагы балдардын жардамы менен биз чогуу ошо жетишкенге аракет жасайбыз. Баягы убактым жок, иш табыш керек эле деп, мен кээ бир классташтарыма барып калсам, иш табыш керек эле деп коюп, аяштарыбыздын цехтен иштеген акчасын алып коюп отургандар бар да, анан мен таң калып коем да, вай, кантип эле иш жок деп, 6 самынның аман туруп досум, чыгып иштебейсиң деп айтам. Бирок баягы иш жок дегендин ордуна изденүү керек деп ойлойм да. Бүгүн кечинде келдиңби, өзүңө суроо беришиң керек, бүгүн эмне жумуш кылдым депчи. Анан ошондо гана ишиң алдыга жылат. Анан мен убактым жок. Мен эгер ошентип турган болсом, мисалы үчүн анда Кудайберди Айтбосунов дагы өзүнүн ордун тапмак эмес, Мурадил Данияров дагы өзүнүн ордун тапмак эмес. Жакынкы күндөрү келишим түзүп алып чыгып аткан Темир Дамирбеков дагы азыркы дагы өткөрдүңүздөр, адашпасак, туура эле байкаптырсыз, Сүлүктүү чергесинде өзүнүн айылына бата алуу концертин бердик. Бул бата алуу концертти мен өзүмдүн бата алуу концертин болгон эместигине байланыштуу мен балдарымдан баштадым. Биз үлгү болуп бердик. Азыркы учурда бизди туурап бүт ырчылар өткөзүп атат. Мурун ырдап жүргөндөр дагы эми бата алып аткандар болуп атат. Аларды көрүп күлүп, биз ушуларга үлгү болуп атыппыз деген учурлар дагы болуп атат да. Бул мисалы үчүн бирөө сени карап түздөлсө, сен ага үлгү болсоң, бул сенин жеңишиң деп ойлойм да.
Ошондо азыр сиз канча ырчыга ошо продюсерлик кылып аткан кезиңиз? Мен жалпы эсептеп көргөнүмдө 16 ырчы болуптур. Алардын ичинен аттуу баштууларыбыз, эмгек сиңирген артисттерибиз Гүлжигит Сатыбеков, Гүлжигит Динара Акулова, Сайкал, Айжамал Кабылова, Гүлнара Калдарова, Кызбура Актобу ошолар менен биргеликте иштеп турмун. Анан мындай основной бүгүнкү күндө эми иштеп аткан таланттарым бул Темир Дамирбеков, Кудайберди Айтбосунов, Мурадил Данияров, Марсиана, анан Султан Садыралиев да. Ошолар. Бирок Жамшат эле алдан продюсер боло албайт. Уюштуруу тобуна дагы кичине талант керек дегендей. Бул жакта кандайдыр бир өзгөчөлүк болуш керекпи? Мисалы продюсерлик жагы. Албетте, продюсер деген бул эми кээ бир жөн эле концерт уюштурган эжелерибиз афишаны илгенди түшүнүп туруп эле мен продюсермин дей берет да. Бирок андай эмес. Продюсер деген музыкалык билими болушу керек. Режиссуралык жактан кадрларды биле билиши керек. Ошонун ичинде кайсы бир хит болот, ырчыны да тандай билиши керек да. Кайсы ошо психолог, айтор бүт баарынан болуш керек да. Режиссер болуш керек, оператор болуш керек. Сен кадрды туура эмес алып атасың. Детальный планын гана, мисалы үчүн, общий планын гана, средний планын гана, кадрдагы мейкиндигиң туура эмес көргөзүлүп атат. Асимметрияны гана деген сыяктуу нерселерди суроону берип, анан ошондо отуруп анан сенин өзүңдүн талантыңды чыгарып аткан балаңдын бүт өзөгүн таап чыгасың да. Агай мына ушул продюсерлик жаат боюнча негизи бирок чыгармачылык менен алектенгенде бир тарапка көңүл буруу же бул тарапка жетишпей калуу учурлар сизде катталдыбы? Катталды элекпи? Албетте, мен ушул Мурадил Данияровду деген проекти менен иштеп баштагам да. Мурадил мага жаңы келгенде мен ушул баланы кандай стилде алып чыксам деп ойлодум дагы, анан өзүнөн сурадым кандай ырлар жагат дегенде мындай. Анан ошентип отуруп Мурадил менен иштеп баштаганда, ал эми Мурадил деген бул мен продюсерлик борборумдагы проекти да, мисалы үчүн. Мурадил Данияров баягы көрсөтүүлөрдүн сиздердикиндегидей позитив деген көрсөтүү сыяктуу эле бир долбоор да. Кудайберди Айтбосунов дагы ошол сыяктуу долбоор. Бул нерсени баштаганымда, мен Мурадил Данияровду баштаганымда Жылдыздуу кеч деген өзүмдүн көрсөтүүм бар эле. Ошол көрсөтүү аксап калды, мен эфирге бара албай калдым. Ошентип отуруп ал көрсөтүүбүз азыркы учурда болбой жаткан учур. Эми мен мына баягы Мурадил Данияровду бутуна койдук, Темирди койдук, Кудайбердини койгондон кийин эми кайра Жылдыздуу кечти үчөөлөп, төртөөлөп коелук деп аткан учурубуз. Убакыт саатын таап бүт баарына жетишелик деп. Сиз айткандай эле чын эле бул эмеде убакытты туура пайдалансаң, аз уктасаң, көп ийгиликтерди багындыра аласың. Анан уйкуну жеңген адам баарын жеңет. Ооба, албетте, эгер сен өзүңдүн мээңе кирген нерсени башкара албаган болсоң, анда сен өзүңдүн уктап калыпмын, чарчап калыпмын дей берет го. Мен ошондой ырчыларды кээ бир ырчылар дагы жаман көрөм, анткени Замана студиясында иштеп жүргөнүмдө эфир сырыф болот. 20 мүнөт ал келе турган жерге 20 мүнөт убакытты бөлүп койгон болсоң, ошону эмне менен толтурасың, тигини кайрап кайталоо бересиң, дагы бир клип бересиң. Ошентип отуруп сен өзүңдүн шаштың кетет да. Мен пультта отургамда режиссер болчу. Ошон үчүн мен бул эфирди аябай жакшы көрөм. Ошолорго кандай чара көрсөк болот? Ошолорго деген бизде ушундай коомдук телерадио корпорациясында ушундай болчу. Черный список деген бар болчу. Ошого киргизип коет элет. Ал ырчынын ыры, клиби, ал ырчынын тууралуу такыр маалымат кетпейт болчу. Сизде ошол жанагы бир топ ырчыларга продюсер болуп жатканыңызды азыр телекөрүүчүлөр дагы угуп көрүп отурган соң, аларда дагы суроо пайда болушу мүмкүн да. Продюсерликте кандай талаптар менен алат, өздөрүн окуучу кылып, ошол кандай ошол таланттуу инсандарды. Туура суроо бердиңиз. Баягы көпчүлүк талант 100%, 99% эмгек, 1% талант деген түшүнүк менен көбү келип алат экен да. Мага жакында эле бир кызыктуу окуя болду. 1 миллион акчам бар дейт. 1 миллион акчам бар. Мен ырчы болушум керек. Келди ата энеси менен, мен анан баланы көрдүм, түсү жакшы экен. Бирок ырдай албайт экен. Анын 3 миллион акчасы болсо деле аны чыгара албайсың да. Вокалный даны жок болгондон кийин. Анан эгер аны бирөөнүн үнү менен чыгара турган болсоң, дагы бир уят нерсе болот. Анан ошону түшүндүрө албай отуруп акыры анан айттым да, болбойт. Бизде талаптар болушу керек. Биринчи үйүм болуш керек. Анан телегинишный деген түс болушу керек, бой болушу керек, ою болуш керек. Ийгилик болуп атканда бой көтөрүп кеткендер болот экен. Мына биз Мурадил экөөбүздүн ортобуздагы болгон ызы чуу деле ошо баягы
куш канчалык бийик учкан менен жерден жем жейт дейт эмеспи. Бийик учканында өзүнүн булуттарга аралашып кеткен, билбей калган учурлар болду да. Ошо булуттардын арасында жүргөндө мындай жылдыз экенин, ошо нерсени түшүнбөй калган учурда бизде ызчук болду да. Ошол айтып калдыңыз. Суроо берейин деп аткам, аягы бирок жакшы келишимдер менен бүтүп окшойт, э? Албетте. Мен Мурадил Данияровго убактымды, көрсөтүүлөрдү жаап, анын ичинде ушул баланын талантын сыйлап, акчамдан баштап бүт үй бүлөмдүн кетүүчү нерселерди баарын топтоп туруп мен Мурадилге салдым. Мурадил Данияровду 5 айдын ичинде жылдыз кылдык. Анын ичинде Малика деген ырын Кыргызстанга бүт хит кылганга аракет жасап, жакшы деңгээлде болду. Анан этегинде концертин бердик, Борборго бердик, Ошко бердик, бүт жерге бердик. Жалпы 38 концерт болду Мурадилдин. 38 концерт берип келгенден кийин концерт берип жүргөнүбүздө ушундай жылдыз оорусуна кабылып баштады да. Мага башкача мамиле кылып, анан сөз кайтарып, анан кое тур дедим, булчудо бир эме болот. Анын туулган күнүндө чоң белек кылдым, 80 000 сомдук айфондун акыркы телефонун. Анан аны дагы башкача бул менин концертимден түшкөн акчага болуп атат деген сыяктуу сөздөр болгондон кийин анан жиним келип, кое тур, бул бала менен келишимди токтотолук деп анан жашыруун тойлорго чыгып баштады. Сен өзүң ал баланын кийимин тиктирип берип атасың, көчөгө кийген кийимин берип атасың, тамагын берип атасың, машинасынын бензинин куюп берип атасың, машинасынын баллонун салып берип атасың, квартирасын төлөп атасың, анан бүт баарын сен кылып атасың. Анан акча тапканы келгенде ал өзү жашыруун кылып аткан болсо кайсы адамдын боосу жини келет. Анан ошон үчүн мен келишимди токтотуп Мурадил менен 2 ай иштешпей калдык, декабрь, январь ичи. Анан чыгармачыл чөйрөдөгү Жеңишбек Айтиев, Эмил Балтоголовдорду ортого салып анан кечирим сурап келди. Баягы астыңа келсе атаң кунун кеч деген кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, ошентип мен өзүмдүн кылган эмгегимди ошол баладан мындай тескерисинче болгону бул туура эмес болду дагы, бирок теги таза болгону үчүн кечирим сурап, өзүнүн күнөөсүн билип келгени бул дагы өзүнүн бир мындай адамдык сапатын бийлик экенин далилдей алды да. Бирок ошонун ичинде менин командамдагы начар балдар ушул баланы бузуп койгон экен. Мен келишимди Мурадилге айттым. Эгер сен мага келсең, хорошо, мен кел, мен күтөм, тосуп алайын, мейли, кошоюн, кайра мурдагыдай иштейли. Бирок мага сени ким бузду? Сени эмне үчүн мага сен ушинтип менин концертимде мынандай болду, биз мынандай деңгээлде концерт бердик, ошол чоң эл мага келди деп эмне деген сүйлөдүң дегенде анан ошол адамдардын атын айтып берди. Тескерисинче Мурадил эмес, аларды кетирдик да. Бул нерсе баягы бир карын майды деген кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, ошону далилдеди да. Анан Мурадил өзү түшүндү, ага эч ким күйбөсүн, ал жөн гана өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жасалган нерсе экен. Бирок дагы бир Инстаграмда болуш керек, же ютубта билбедим, бирок бакы сиз окучларыңызды уруп аткан дагы биле. Ал боюнча эмне айта аласыз? Ал боюнча бул биздин бир дос, Мурадилдин дос баласына тамашалап жөнөткөн нерсебиз болчу, бирок ал ага жетпей эле ошо бат дегенде тартылган болчу да. Телефонго тартылган, анан ал телефону бузулуп калып, ремонт кылганы барса, ошол жактан чыгып кетиптир. Биз өзүбүз билбейбиз, биз ал 1-апрелге даярдап койгон элек. Анан ошо мен кетип атсак деген жолдон Токтогулга жетип калган болчубуз. Чыгып кетти деп чалып атышат, көрүп атабыз, шок, элдер комментарий жазып атат, Сиздин үстүңүздө, менин үстүмөн жазып атат, тиги туура дейт, Айтор, ар кандай смстер. Анан ошонун ичинен бизге мындай аябай бул балдары чыга албаган таланттысыз балдар ошого уруп атат, булар болбойт, аяк деген сыяктуу смстерди мени каралап жазгандарды бүт баарын скриншот кылып биздин тааныштарга берсек, ошолор мурда бизде иштеп кеткен балдардын номерлери чыгып калды да. Ошол аябай өкүндүрдү да. Баягы не деп коет эле, укпайт деп ушак айтпа дегенден болду. Азыр заман ушундай экен, таанышың болсо танкасың дейт го. Танкалык менен көп адамдардын ушун эмеде бизди каралап жазган адамдардын номерлери чыгып калды да. Балдардын клиптерин тартуу боюнча да алдыда кандай пландар болуп атат? Негизи 3, 4, 5 чыгармачылар иштешип атат экен азыр. Мен өзүмдүн Кутман деген баламдагы өзүңүздөр көргөндөгүдөй
бүгүнкү күндөгү жаш актерлордун катарын толуктап Айжамал Кабылова, Гүлжигит Каловдун клиптеринде баш ролдо ойноп Казакстанга чакырып алды, чоң киного тартылган жатат. Ал баламдын чыгармачылыгына дагы көңүл бөлүп атам. Андан сырткары Темир Дамирбековдун Жүрөгүңдү ач деген ыры бүгүнкү күндө хит ырлардын катарын толуктап баскыч боюнча 7-месте кетип атабыз. 113 эркек мырзанын ичинен 7-баскыч деген бул чоң баскыч деп ойлойм. Анан Кудайберди Айтбосуновго жапжаңын клип тарттык жакында эле. Толгонай экөөнүн дуэт ырына тарттык. Анан Мурадилдин студенттик күндөр деген чыгармасына клип тарттык. Мына кече жакында эле Апакем деген ырына тарттык. Анан эми Кудайым буйруса баргандан кийин Темирдин ошо Жүрөгүңдү ач деген чыгармасына клип тартканга камынып турган учурубуз. Мен ошол сапатка иштегендигиме байланыштуу мен ошол Туркияда окуган группалашым келип тартат Темирдин клибин. Ал өзгөчө фантазия менен тартабыз деп ниет кылып турабыз. Балдардын ошол окуучуларыңыздын ырлаган ырларын ким тандап берет? Өздөрү сунуштайбы же? Жок. Алар деген ырларды эч кандай тиешеси жок. Ырларды мен ар биринин өзүнүн тембрына карата өзүм тандап берем. Анан Темирдин дагы, Мурадилдин дагы акыркы чыгармаларын, Кудайбердинин акыркы чыгармасындагы өзүм ошо сатылып аткан жерлерден 10-15 ыр болот. Ар кайсы студияга барып көрөм, бирок ошолордун ичинен ар кимдин образына жараша ырды тандап берем. Бүгүнкү күндөгү мен өзүмдүн дагы чыгармамды дагы өзүм ылайыктуу кылып жазып алдым. Бул дагы болсо баягы эми жүрөгүңө жаккан ырды адамдык интуицияңа ишенсең, бул жакшы ийгиликтерди алып келет. Мен өзүмө ишенем, мен табитим мени эч качан саткан жок да. Ошол эле. Негизи ошол жанагы бир 3-4 ырчыга продюсерлик кылып аткан, алардын жанагы стиль, образдарына тандаганга туура келет да. Бирөөсүн дизайнер болуп бересиз. бирөөсүн тандайсыз да, анан кийинкисине кандай образ тандасам деп аябай баш катырган. Жок, баш катырбайм. Мен булардын Молдосейит Мамбетакунов деген мыкты режиссер байкебиздин колунан сабак алгам. Ал менин устатым болот. Бул жактан Гүлшара Садыбакасовадан колунда колонкаларды коюп, ушинтип шунурун арчып, афиша илип, ошентип жүрүп, анан нөлдөн башталып, анан борборго кеткенбиз да. Анан эмне кылса эмне болот, баягы нөлдөн баштасаң, анан сразу эле лифт менен этажга чыгып калсаң, буяктагы этаж немелерди көрбөй каласың да. Эгер кайсы ким жашайт анычу тепкичтерди. Мен ошо тепкич менен чыккан балам да. Эгер лифт менен чыксам, ошо лифт менен кайра түшүп кетесиң. Бул нерсени мен бир сөз менен айтканда, бул балага могу кийим жашат, буга мындай деп мен өзүм эле табам. Анын ичинде ошол менин образды ойлоп, мындай форма керек десек, ошондой кылып тигип беришет. Анан бирок ошол менин балама да жагат, элге дагы жагат. Бир дагы ошол эме стилиңер туура эмес, же болбосо мындай деген сөздү уга элекпиз. Бирөкөө жазышы мүмкүн, ал жанагы бизден кеткен эле. Бир карын майдын ичиндеги бирөөлөр да. Чыгармачыл инсандардын сүйгөн мезгили бул албетте күз айы. Аны баарыбыз саналышыбыз керек. Бирок эмнеге ошол биздин бул жалпы эле суроо, негизи сизге эле эмес, чыгармачыл инсандар күз айында той топур менен эле болуп калат. Жазгамал эле ушул ачылып ырлар чыгарышат. Күзгө мал ыр чыгарып, ошо чыгармачылык менен алектенгендер аз кездешет бизде. Туура айтып атасыз. Мен ошо телеканалда иштеп атканыбызда баягы жок ырчы бир күн огонек тартып аткан болсоң эле звонок этип калат да. Ал кандайсың, мен мондой ырлам. Жетекчилик мисалы үчүн аны жаңы жылдык чыгармачылыгын карайт, клип тарттыбы, иштедиби, же жалаң эле тойдо жүрдүбү. Анан жок, сиз быйыл иштебепсиз, кечиресиз деген жооп болсо, аны сенден көрөт да. Бирок ал өзү жөнүндө мисалы үчүн ойлонбойт, иштебеген тууралуу ойлонбойт да. Ошон үчүн мен командадагы балдарыма бардыгына биз мына сезондо тойлор келет, тойлорго мындай кылышыбыз керек. Бул сезондо ысык көлдүн сезону, ысык көлгө мындай. Ар бирин по плану кылып иштеп аткан учурубузда, сиздин айткан сурооңуз бул той багып калды ырчыларды. Эмне үчүн ырчынын концертине эл келбей жатат, анткени тойдо жүрөт баары. Анан бул жерде азыр кимдин заманы, тамадалардын заманы болуп, бардык ырчы тамадаларды клипке тартып атат, тамадаларга чай алып берип атат, тамадаларды тосуп алып атат. Звездалардын баары тамадалар болуп кетти дагы. Кээ бир тамадаларга жөн эле жумуш менен чалсаң дагы албай калыптыр. Анан жашоо деген, ал тамада деген, кечирип коюңуз, бул өнөр эмес.
ал убактылуу эле келүүчү баягы жумуш катары кабыл алышыбыз керек да. Эртең сиз күчтүү тамада, кесип катары сиз мыкты тамада болуп чыксаңыз, элдин баары сизге өтүп кетет. Мен мыкты тамада болуп чыксам, мага өтүп кетет. Анан бул нерсени төлүктүү элестетип алган бул өтө жаңылыштык деп билем да. Ошонун ичинде ырчыларыбыз көпчүлүгү ой ал тойго чакырбай коет, ал кесип салат, ал деген нерсени мен угушка келип алып шок болуп атам да. Ошондой продюсерлик кесипти аркалап калды деп айткыңыз келип атат окшойт, э? Жок, ал мисалы үчүн ырчы өзүнүн деңгээлин билиши керек да. Ал үндү Кудай Таалага берип атат. Ал тамада, кээ бир тамадаларыбыз кечирип коюңуз мындай. Эмне кылсам экен, жок бир тамада болуп көрөйүнчү деп туруп чыгып тамада болуп кеткендер баягы жашоо деген ушундай мына чалып атат деп жайнекти басып коюп жанындагыларга көргөзүп ушундай эмелер болот экен да. Мен ошол нерсени өз көзүм менен көрүп анан айтып атам, бул деген убактылуу. Эмне үчүн Жеңишбек Айтиев өчпөй келатат? Анткени ал мамилени кыла билет. Ал мамилени мындай кичинесинен баштап чоңуна чейин ассалам алейкум деп турат. Анан бир күн эле жакшы той болуп калса, салам айтпай калган тамадаларды көрсөң, жашоо турмуш өзгөрүлөт турбайбы деп Алишер агабыздын ырын эстеп кетет. Жаштыгымда ойлоп мындайды. Бирок ушул мен айткан суроодон эмнегедир сиз качкандай болуп атасыз. Кайсы суроо боюнча? Күздө эмнеге ушул ырчылар чыгармачылык менен алектенбейт? Жок, кечиресиз. Убакыт болбой калабы? Тескерисинче ырчылар көпчүлүгү алектенет. Мисалы үчүн бизде быйыл ошол күздө Мурадил Данияров деген ат менен белгилүү болгондо Малик Амдыртап бергиле деп тойлорго көп чакыруулар болду. Бирок ишенесизби, бир күндө 7 тойлорго чейин чыгып аттык да. Анан чарчайсың, келесиң дагы уктайсың, анан эртең менен кайра саат 3-төн кийин жумушуң башталат, жасанасың, түзөнөсүң, анан кайра кафелерди кыдырмай ошентип отуруп биз мисалы үчүн убакыт болбой калды. Анан ыр жаздырдык, түнү жазабыз, мисалы үчүн саат 2-ден кийин барып жазабыз. Анан күндүз уктап ошентип отуруп бул чыгармачылыктан бир аз аксайып түштүк да. Мага жок дедим мен, тескерисинче декабрда концерт беребиз деп, анан ноябрь ичи Мурадилдин концертин бердик. Просто бул эмеде той сезонунда бардыгы иштеп калышы керек. Өнөр адамдарын чын эле той багып калбады. Анан мисалы үчүн мен таң калдым. Мисалы үчүн сиз Мурадилди жакшы көрүп, үй бүлөңүз менен сыйласаңыз, сиз чакырган жатсаңыз тамада келе, жок ал деген бош эмес деп бузуп койгондор болот экен. Ушундай нерселерди студиябызга дагы жашынакай Лютфул агабыз чыгармалары даярдап келгенсиз. Бирок баарыңыздар үчүн ушундай сонун лайфхактардан кийин албетте биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Лютфул агабыз бүгүн өзү жалгыз келбей, кошо капчыкка ыр ала келген. Өнөр адамы дал ушул биздин студиябызга келген соң өзүнүн бир жагымдуу чыгармасын тартуулаганы турат. Лютфул ага кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен жапжаң эмгектерибиздин бири сиздер үчүн болсун. Бул ырдын аты өзүңүздөргө белгилүү болуп калгандагыдай эле мындай азыркы учурда интернет айдыңындай популярдуу болуп атат. Кече күнү ошо той мааракелерге барганыбызда дагы элдин кабыл алуусу жакшы болду. Шүмшүк деген ыр. Кандай музыка болду экен келиңиздер? Баарыңыз чогуу тыңдайбыз. Шатман жансың чындыгында, эртемин өз кызсың эмне мынча, эки көзүң чайнап бийлеп ырдап, кызыктырат чиркин кылыгында. Мен сени деп талай сыздадым го, мени кызгансың деп кылганың го, сезими мазап тартканын билбей, сен шүмшүк мени кыйнадың го. Көпүлүң тык-тык, жүрөгүм түк-түк, жүрөсүң кайда сен шүмшүк, жүдөтүм күтүп, жүдөтпө минтип, жүрөмө кеттик ай шүмшүк. Сүйүмдү урдап, сүйдүрүп жыргап, багынтып мени алгансың, көңүлдү алдап, көзөрүң арбап, багынтып мени алгансыңбы?
сага тиешет го. Seni sүйөрүмдү билишпейт го. Кызганамын чиңдеп, ичимден тилдеп. Алар сага неге көзүрмейт го. Канчадан сени корудум да, боз көйнөк кийсең урудум да. Суктанып бары, кызгантып мени, сен шүмшүк дагы сулуусуң да. Туфилиң тык-тык, жүрөгүм дүк-дүк, жүрөсүң кайда сен шүмшүк. Жүдөтүм күтүп, жүдөтпө мынтип, жүрөм кеттик ай шүмшүк. Сүйүмдү урдап, сүйдүрүп жыргап, багынтып мени алгансың. Көңүлдү алдап, көзөрүң арбап, багынтып мени алгансыңбы? Seni suyup kaldı, birok bizi karamadın. Kaykaladın, kadalandın, kağılayın kara canım. Kan canımdı sağanadım, kara çarçın, kara kaşın, kara gözün suyup kaldı. Tufiling tık tık, жүрөгүм dük dük, жүрөсүң kayda sen şümşük. Жүдөтүм күтүп, жүдөтпө мынтип, жүрөм кеттик ай шүмшүк. Сүйүмдү урдап, сүйдүрүп жыргап, багынтып мени алгансың. Көңүлдү алдап, көзөрүң арбап, багынтып мени алгансыңбы? Туфилиң тык-тык, мындай кандай жүрөгүм дык ал чыгарманын жаралып калышына эмне себеп болду? Бул Аты өзгөчө аты Шүмшүк бул чыгарманы деген атайын ушундай эргүү келип жүргөн да. Туфилиң тык-тык, жүрөгүм дүк-дүк деген ыр мындай мага көп келет эле. Бирок ошо шүмшүк деген кокус эле. Машинада отуруп баратып ошо бир эженин сүйлөшүп баратканын угуп калдым. Светофордон өтүп баратат, эми пешеходду кое бересиң да. Анан ошол учурда шүмшүк деп бирөө менен телефондо сүйлөшүп аткан. Дедим да ушун алып коеюн да, ошол идея пайда болуп калды да. Негизи бизге дагы бир чыгарманы Лютфул агабыз даярдап келген, бирок убактыбыз конок берген убакта аягына келип баратат. Анда Лютфул агабызга эркин микрофон берет ага. Чоң рахмат. Дал ушундай жарык таңды сиздер менен бөлүшкөнгө Кудайыма миң мерте шүгүрчүлүк келтирем. Анын ичинде сиздер менен ушундай жакшы сырларыбызды бөлүштүк. Анын ичинде кызыктуулар, ички таарынычтар, айтор бардыгын элге жеткире айтып алдык деп ойлойм. Бул дагы болсо бүгүнкү күндөгү менин чоң ийгилигим деп билем. Ушул күндү сиздер менен тең бөлүштүм. Анан сиздерге дагы чоң рахмат. Ынтымак телеканалына ар дайыма ушундай кыргыз элине чыгып жаткан таланттарды, жаңы чыгып аткан таланттарды колдоп жүрө бериңиздер. Эфириңиздер ар дайыма тунук болсун, коногуңуздар келип күтүп отурган болсун. Эч качан коногуңуздар келбей калып, сиздер уят болбогуңуздар. Рахмат. Сиз дагы буюрса командаңыз менен студиябызга бир күн чакыралы, буюрса келип жакшы чыгарып. Кудай буюрса, ал күндөр алыс эмес.